Биздин организмде ар дайым кандын уютуу системасы иштеп турат. Анын ишин жөнөкөй эле кесип алуудан соң карттын пайда болуп, кандын токтошунда байкаса болот. Бул биздин организмдин эң маанилүү функциясы жана ал бизди кан жоготуудан сактайт. Канды токтотуу процессинде биздин кан клеткалары, тромбоцит, канды уютуучу факторлор жана башка элементтер иштейт. Булар тромбтун пайда болушуна түрткү болот. Клексин жана гепарин булар канды суюлтуучу каражаттар. Алар канды уютуу факторуна, башкача айтканда тромбтун пайда болушуна бөгөт коет. Бул каражаттар канды суюлтат. Коронавирус инфекциясындагы оор пневмонияга кабылган убакытта кан уюп, анын кесепетинен биздин өпкөбүздөгү майда тамырларда тромбтор пайда болуп, кан агымын жана өпкөдө аба алмашууну начарлатат. Адам өпкөнүн сезгени шиддетине кабылганда же болбосо башка оорулар менен катуу ооруганда керебеттен тура албагандай абалга жетет. Бул абалда калуу тромбтун пайда болушуна жана организмдин башка тамырларында да жаралышына шарт түзүлө баштайт. Ошондуктан ооруканага пневмония оорусу менен келип түшкөн бейтаптарга бул каражаттар берилет. Алар канды суюлтуп, суюк кан болсо тамырларга жеңил кире алат. Ашыкча салмак, кант диабетинде дагы тромбтордун пайда болуу тобокелчилиги жогору. Мурда тромб аныкталган кары-картаңдар менен катар башка бейтаптарда дагы бул чоң коркунуч. Клексин жана гепаринди үйдө колдонуу кооптуу. Себеби анын ишине лабораториялык көзөмөл керек. Эгер кандын көрсөткүчүнө көз салбаса, анда кансыроо күчөп, адам өмүрү үчүн коркунуч туудурат. Аталган медициналык каражаттар бир гана ооруканада дарыгерлер тарабынан дайындалат. Ар бир бейтапка дарылоо курсу жана дозасы өз-өзүнчө берилет. Медициналык каражаттар берилген соң сөзсүз түрдө анализ тапшырып, лабораториялык көзөмөлдөн өтүү талап. Өзүн өзү дарылоо сиздин саламаттыгыңызга кооптуу.